现在有请吉尔吉斯斯坦自由之声报总编辑纳拉雷·阿桑巴耶夫先生发言，大家欢迎。Урматтуу айында жана мырзалар, алгач ушул форумда сөз сүйлөөгө мүмкүнчүлүк жаратып берген форумдун уюштуруучуларына рахмат айтмакчымын. Бүгүнкү күндө глобалдык өзгөрүүлөр жалпы адамзаттын аң сезимине сыйбаган кырдаалды жаратууда. Идеялардын кагылышы, ири державалардын пикир келишпестиги, экологиялык катастрофалар, кеңири таралган терроризм, экстремизм, диний фанатизм дүйнөлүк коомчулукту тынчсыздандыра турган абалга алып келүүдө. Мындай көрүнүш бардык өлкөгө өзүнүн таасирин тийгизери талашсыз. Ошондуктан бир пикирге келүү менен бирге өнүгүүнүн прогрессивдүү жолун тандоо үчүн талабы болуп турат. Мында албетте медиа кызматчылыктын ролу өтө маанилүү. Ушундан улам обалы сөз эркиндиги тууралуу өз пикиримди билдирүүнү туура көрүүдөмүн. Анткени бул тема маалыматтык коопсуздук менен түздөн-түз байланыштуу экени талашсыз. Ал эми медиа кызматташууда маалыматтык коопсуздук маселеси башка орунда турушу зарыл. Бүгүнкү күндөгү замандын көйгөйүнө айланып бараткан сөз эркиндиги бүткүл адамзаттын кызыкчылыгына дал келиши кажет. Учурда медиа индустриянын структурасы түп тамырдан бери өзгөрүлүп, санариптештирүү жана маалыматташтыруу мезгилин баштан кечирип жатабыз. Жаңы жана виртуалдык мейкиндиктер жашообуздун бардык тармактарына кирип жатат. Салттуу маалымат каражаттары, журналдар, гезиттер, телекөрсөтүү, радио маалымат рыногунда күчтүү ватандашууга туш келүүдө. Жаңы медиа коомдун жашоосунда барган сайын көрүнүктүү ролду ойноп баштады. Бирок ошол эле учурда терс таасирин тийгизип жатканын моюнга алышыбыз керек. Интернет биздин жашообуздун ажырагыс бөлүгү болуп калды. Керек болсо, салттуу маалымат каражаттарынын ордун алмаштыруучу мүнөзгө ээ болду. Бирок алар интернет блогерлер жана башкалар маалыматты чогултууда, иштеп чыгууда жана таратууда бир жактуулукка жол беришкен учурлар кездешет. Ал тургай социалдык түйүндөр фейк маалыматтардын таратуучу куралга айланды. Бул албетте маалыматтык коопсуздук үчүн опурталдуу көрүнүш. Себеби социалдык түйүндөрдөгү саясий чакырыктар өлкө ичине бүлүк салып, кагылышууларга алып келгени дагы жашыруун эмес. Дагы бир көйгөйлүү маселе маалыматты башкарууда монополист тараптар пайда болууда. Алып көрсөк, WhatsApp, Instagram, Messenger сыяктуу мета тиркемелердин жана платформалардын ай сайын чогуу алган аудиториясы 3,88 миллиард адамды түздү. Бул дүйнө калкынын дээрлик жарымын түзөт. Ал эми жогоруда сөз болгон тиркемелердин кожоюну бир эле адам. Демек, маалыматтык башкаруу бир эле жарандын колуна өтүп калганына ийгинелейт. Эми фейк маалыматтарга келели. Анткени медиа кызматташтыкты бекемдөөдө ишеним биринчи орунда турушу кажет. Бул багытта Кыргызстанда кандай иштер жүрүп жатат? Акыркы жылдарда маалыматтык саясатты жөнгө салуу боюнча, массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча журналисттердин, өкмөттүк эмес уюмдардын, мамлекеттик тиешелүү мекемелердин өкүлдөрүнүн катышуусунда жаңы мыйзам долбоору жазылууда. Анда бардык тараптын пикирин эске алынууда. Такталбаган жана жалган маалымат менен күрөшүү үчүн коомчулуктун биригиши керек деп эсептейм жана биригүүгө чакырамын. Урматтуу жыйындын катышуучулары, салттуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катары айтарым. Гезит, журнал, телекөрсөтүү, радио коомчулуктун тынчтыкты жана стабилдикти камсыз кылууда орду өзгөчө экенин баса белгилейм келет. Кытай бийлиги салттуу маалымат каражаттар маалымат рыногунда калуусу үчүн көп иштерди жасап жатканы бизди суктандырбай койбойт. Чынында эле салттуу медианын жаңы технологияларга, жаңы платформаларга интеграцияланышы учурун талабы болуп турат. Ушундан улам маалымат таркатуу жаатында кызматташууну өнүктүрүүгө, дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарынын эл аралык адилеттүү тартибин калыптандырууга басым жасалыш керек. Андыктан ар түрдүү пикирлерге жооп таап берген дал ушундай медиа форумдардын өткөрүлүп турушу зарыл. Кытай-Кыргыз маалыматтык кызматташуусу эл аралык долбоорлорду ишке ашырууда бирдиктүү маалымат мейкинин түзөт деген ишенимдемин. Биздин Кытай өлкөсүнөн үйрөнө турган, сабак ала турган нерселерибиз көп. Анткени Кытай Кыргызстандын негизги инвестору десем жаңылышпаймын. Акыркы жылдарда энергетика, жол инфраструктурада жана башка тармактарда Кытай мамлекетинин каржылык колдоосу менен ири долбоор ишке ашууда. Ошондой эле маданий гуманитардык колдоо көрсөтүүдө дагы Кытай сап башында келет. Кытайдын экономикасында колдонуп жаткан алдыңкы технологиялар,
инвестицияны пайдалануудағы мол тажрыйбалар, электрондук соода жана башка кошуна өлкөнүн спорт жана маданият тармагына жетишкендиги дүйнөлүк коомчулуктун өзүнө кызыкчылыгын барат. Кыргызстан менен Кытайдын эл аралык маселелер боюнча көз караштары дал келгендиктен өз ара түшүнүшүү жолу менен иш алып баруу өз жемишин берет. Мындай шартта маалымат каражаттарынын ролу өзгөчө. Ушундан улам медиа кызматташуу өлкөлөр ортосундагы маданий алакаларды тереңдетүүгө, эки тараптуу мамлекеттер аралык мамилелердин социалдык негизин чыңдоого өзгө түзөт. Урматтуу убайындагы мырзалар, улуттук баалуулуктарды сактоо, ар бир өлкөнүн кызыктарын сыйлоо менен бирге жалпы өнүгүү үчүн медиа кызматташтыкты бекемдөөгө артыкчылык берүү зарылдыгын мезгил ырастап турат. Бүгүнкү пикир алышуу жаңыдан өнүгүү жолуна түшкөн жаш кыргыз мамлекетинин медиа тармагынын замандын талаптарына жооп берген сапатка чыгышына түрткү болоруна талашсыз. Учурдан пайдаланып, барыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалап кетмекчимин. Бар болуңуздар.